Biz azыр номер 4-чү Надик бала бакчасына келдик. Бул бала бакчага киргенде эле түзүскө жол болуп атат. Асфальты эски. Асфальттарды жасачу керек экен. Азыр иш жагына кирип бала бакчадан маалымат алып чыгалы. Восход микрорайону номер 4 бала бакча. Директордун кабинетине кире берсек, мындай табличкасы жок экен, аты жөнү. Калган эшиктерде бар экен, бияка медайым. Чарба кызматкери. Линолеумдар эски. Ортосуна кошуп, сырдап коюштур. Линолеумдар эски, бул линолеумдарды алмаштырып койсо болмок экен. Мунун астыларында таракандар болушу мүмкүн. Бул жер түшүп баштаптыр. Бир трубалар чыгып турат. Линолеумду жаңыртыш керек экен да. Саламатсыздар кыргыз элим. Бүгүн биз номер 4 Назик садигиндебиз. Бул бала бакча Восход кичи районунда жайгашкан. Буга чейин РТБден номер 5 Жомок бала бакчасында болгонбуз. Ал видеолор YouTube каналыман көрсөңөр болот. Азыр кыскача маалымат алалы деп чечтик. Саламатсызбы? Мен эшиктен сизди аты жөнүңүздү, табличканы көрүп анан кирейин деген, мына табличканы таппай койдум. Сиз ордуңузда азыр временно исполнение болуп аткан турбайсызбы? Ошол садик боюнча кыскача маалымат берип кетсеңиз, кыска 1-2 сөз сүйлөм менен. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр. Ошо жаңы мен бул ордума отурганына байланыштуу убактылуу милдетин аткаруучу директордун ошо аты жөнүм Кенжебаева Индира Сапаркуловна. Биздин бала бакча Восход микрорайонунда жайгашкан. Номер 4 садик 89-жылы ачылган. Азыркы убакта 6 тайпа иштейт. Быйылкы жылдан баштап биз 1 жаштагы балдарды кабыл алып баштаганбыз. Анан квота боюнча ошо 300 орун берилген. Азыр 286 бала кабыл алынды. Анан могу өлкөдө азыр көп өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Анан бул садикте да кандай өзгөрүү болот, кандай жаңылануу болот деп ойлойсуңар? Биз мындай садикти бир сыйра карап чыктым. Линолеумдарын алмаштырыш керек экен деп жасалчу жерлер бар экен да. Ооба, эми бул баягы ачылганына канча жыл болду да. Бул эски садик болгондугуна байланыштуу капиталдык ремонтко муктаж. Анан былтыр ошо жергиликтүү жана республикалык бюджеттен бөлүнгөн капиталдык ремонт болгон водоканал. Былтыр болгон канализация, полный канализация, сантехника жана электричество полный капитальный ремонттон өткөн былтыр. Бул кирип баратканда дарбазада жазылып турабы? Ошо жазылып турат. Суммалар менен жазылып турат. Ооба, 4 миллиондон ашыгыраак сумма бөлүнгөн. Ошол акчанын негизинде анан капиталдык ремонт өткөрүлгөн былтыр. Анан мен кызым уже 5 жыл болуп калды. Садикте барбай калды да. Анан бул садикке барган жылдары бир балдарды садикке алып атканда 1000 сом тегеретесинде бир мыла мойкаларды алып келгиле деп айтышчу да. Азыр ушундайлар барбы? Жок, азыркы учурда деген ата-энелер электрондук деле арыз толтуруп коюшат. Анан биз электрондук квота беребиз, ошого жараша балдарды кабыл алабыз. Анан электронный ата-энеге ошо письмо барат, электронный почтасына ошо кабыл алынды деп, документтерди чогулткула деп. Ошолорду чогултуп алып келет, биз кабыл алабыз. Анан эч кандай мыла мойкаларды сурабай элебиз. Анткени азыр деген мамлекеттен бөлүнөт. Мэрия тарабынан бөлүнөт. Анан мисалы баласын садикке алып келсе, кандай расходдор болот деп ошо ата-энелерге информация берет. Эми азыркы ата-энелер келгенде ооба сурайт. Бир эң негизгиси эле бизге документтерин толук кылып алып келип тапшырышса, андан кийин баягы ай сайын төлөнүүчү тамак акысын. Тамак акысы канча болуп калдыбыз тамак акысы? Азыр 1,5 миңден. 1,5 миңден. Күнүнө 70 сомдон төлөнөт. 70 сомдон. Жакшы экен. Анан азыр убактыңыз болсо кирип карап чыгалы, Макул, кирип чыгалы. Абалда отурушат. Жыл сайын эле. Канча воспитатель? Воспитатель биякта 9 воспитатель иштейт. Балдар канчасы? 200 деп аткансың. Азыр 286 бала кабыл алынган. Бирок күнүмкү келген балабыз 280ден аша элек. 280 деп коем, 180ден аша элек. Ооба. Так, азыр бир сер көрөлү, балдар кандай жерде уктап атышат, кандай жерде тамактанып атышат.
Бул кухняңыз көргүлө аласыңар. Могу ошол эме. Бул 1 жаштагы балдар. Кичинекей балдардын. 1 жаштагылар ооба. Канча тайпа бар? 6 тайпа бар. Хорошо. Так, ушул бияқта 1 жаштагы балдар. Жаным десе, кичинекейлер турбайбы? Бул болсо тарбиячыбыз. Саламатсызбы? Кенже Асан кануна. Жаным десе. Өтүшкалар. Булар горшокко отурбай келишет болуш керек, үйрөтүш керек да муну. Үйрөтүш керек. Үйрөтүлүп атат. Тамакты да өздөрү воспитатель менен нянечка экөө мынтип отуруп бөлүп алып, бирден мынтип кашыктап беришет. Сонун кыздар турбайбы? Ооба. Стульчиктер эле сонунбу? Мытыйып. Так, жаткан жерлерин көрсөтөт. Жаткан жери бүт группаныкы окшош, ушу жаткан жерлери ушундай. Так. Мындай жерлер экен. Бул бүт эле жаңы болсо керек, э? Бүт эле ооба жаңыртылып эле жыл сайын берилет шешеттер. Матрастар. О, жаңы экен. Матрастары, шешеттери. Жаңы экен. Быйган керектир го. Жакшынакай экен. Бир группада канча адам болуп калат ошондо? Бул 1 жаштагы болгон үчүн балдар азыраак. Аз эле 10. Азыр келип атканы бир 15 бала. 15 бала, э? Бул чечине турган жерлер экен. Бул чечинген шкафчиктер. Аргидин аттары бар экен, э, биякта. Ооба. Аттар жазылган. Эми тамактануучу жери. Бүт группаны карап чыгасызбы? Жок, бирөөнү эле көрсөтөт. Бирөө эле болот, э? Бирөөнү старшийдан бирөөнү көрүп койбойлу, э? Бул младший да. Тамактанган жери кайсы жерде? Же общий булар? Жок, каяктан? Тамактанган жери. Тамак жери ошол жерден эле. Жа ойноп отурчу, жүрүңүз анда маяктан бир старший группаны көрсөтөй. Старший группадан келди. Так, старший группалар экинчи этаж го. Ооба. Болгондо былтыр ошо эме бир родителибиз эме спонсировать этип салып берген. 2 жыл болуп калды. Жакшы. Дорожкаларды, ковролиндерди. Так. Ондай полочкалар бар экен. Ата-эне бурчу. Тиде кыргыз бурчтарыбыз бар атайын жасалган. Бул кыргыз бурчу. Ооба. Бизден да салыптыр. Мондай соң жасалыптыр. Бул старшая группа. Средний группа. Средний группа. Ооба. Ооба, жаңы эле ошо тамактанып күчтү, болгон кич. Воспитателибиз. Саламатчылык. Үргүлдү каласызбы? Саламатчылык. Так, жакын. Тамак ичкен жери биякпы? Жок, идиш жууган жерде. Идиш жууган жерде. Ичине эме алып коеюн. Тамак ичкен жер ушул жака эле болот. Жакшы. Идиштер таза. Өз-өзүнчө, баары. Жакшы. Бул группанын ичинен эле, бияктан эле ойношот, тамак ичишет, сабак өтүлөт ушул жактан. Жаткан жери группалар барбы силерде? Школго даярдаган. Подготовительный. Азыр эми подготовительный. Старший болуп калды, азыр тягында азыр анда. Жакшы. Все аккуратно, все чисто. Ооба. Шешеттери. Таптаза. Жакшы. Жандарым десе. Жакшы калгыла. Аман болгула. Полочкалары. Son полочка бар экен. Даярдоо азыркы Болору жакшы экен, дорожкалар салынган, э? Ооба. Жакшы экен. Бул ошол азыркы даярдоо тайпабыз. Бул даярдоочу старший группа, э? Буякта да улуттук бурч, ар бир группада ошо жазылган. Ар бир группада, э? Ушулар жакшы экен да, көп информация алышат да балдар. Учурашабыз. Жандарым. Кандайсыңар балдар? Жакшыбы? Жандарым десе. Жаңы жыйналып атыптыр азыр. Az жыйнап түшсүн. Жаткан жерлер жаңы эле турушту да. Так, бул жерде мындай стенд бар экен. Улуттук атайын. Улуттук аспаптар, улуттук оюндар, Улуттук өнөрбөс мурастары деп ошолда балдарга таалим болот. Кыргыз тил күнүнө карата атайын стендибиз бар. Ораз, калып,
кылып берди дейт. ооба 23 карата жасалыптыр бул стенд. Кыргыз тили күнү боюнча. бияк болсо манас бурчу Манасын жетет о сыяктуу. Бул болсо улутум кыргыз Кураным дейт. Манас боюнча. Кийизден жасалыптыр. Өзүңөр да байкасаңар. Баары кийизден жасалыптыр. Манас упа боюнча. Манас, Ханкей, Кошой. мында тартсаңыз болот. Жок. Дети жана ошо балды. Символдору, бул. Жок, бул эмес. Кийиздери. Бул эмес. Бул эскиси азыр тияктан Бул жаңысы. эскиси. Жаңысын тарталы. İnsandık ruhaniya kантип ахласы дейт. Могу жаңы эле жасап тоже. Касын символикалары. Гербтери, флажогу. Анан жана сиз өзүңүз сурап атпайсызбы, мындай биринчи киргенде кандай болот депчи? Мына ошонун мондай атайын стенд жасап койгонбуз. Могу сайт, жаңы келген атемелерге кандай кылып электрондук кайсы сайтка кирип турам дегени ошо могу сайтка киришкен болот. Пошагово жазылган. Пошаговый жазылган. Ташкент сиздерде суроо туулса ошол жерден карап Ооба, тактабасаңар болот. Биринчи кадам, экинчи кадам, 9-кадамга чейин экен. Жакшы жасалыптыр бул дагы ата-энелерге чоң маалымат болот. Так, анан бул садик боюнча кандай жасалбаган жерлер бар, эмне? Ошо биздин азыркы аябай чоң көйгөйүбүз ошо ичинде. Негизи максат ушундай да, мындай тартып коюш эмес да. Аякта кандай көйгөй болуп атат, кандай маселе болуп атат, кайсы жерден кандай кылып жардам бериш керек, ошол сыяктуу да. Ошо эң негизги көйгөйүбүз ошо ичинден бир капитальный ремонт болуп берсе деген. Линолеумдары эски. Анан кээ бир группаларыбыздыкы илгерки терезелер бойдон турат да, жана жыгач. Аны жыл сайын жана мынтип жылуулайбыз, мурункудай кылыпчы. Ошондой да, ошолорду бир алмаштырып, бир ичин полный капитальный ремонт болуп берсе, аябай сонун болот эле. Азыр Анан могу огражденияларыбыз дагы мындай. Огражденияларыбыз дагы начар. Анан могу эмебиз дагы. Асфальт момдай тешик да бүт. Анан балдар чалынып ушактан жыгылып, кээ бир жактарда мондай темирлер чыгып калган. Ушулар да бир караштырып, акча бөлүнсө жакшы болот эле да. Биз колдон келишинче жыл сайын ремонт маалында мындай бир аз цементтеп баягы толуктап коебуз. Но все равно эме болуп атат да, балдар үчүн коопсуз. Ооба. Чекелерин жасаш керек экен тротуарды. Балдар үчүн аябай кооптуу да, жыгылып кетип бир жери. Анан бул жер жабылат да, садик, Жабылат, ооба, охранниктер бар. Анан арт жагында бар да, ошол жанагы бул ограждениянычы мынтип кесип эметип эле ачып кирип алып ойной беришет ягыначы. Огражденияларды ачып алышпы. Охранниктер анан кайра зым менен ороп бүтөп коюшат. Кайра болбой эле кайра эле ачып эмет жапыз болгонго дагы секирип эле кирип алышат кээде. Анан биз жасаткан нерселерибизди да көрсөңөр, тет жактан бир эмени сындырып кетишиптир ошо балдар. Ошо биздин жаштардан да көп нерсе кетип калат атпайбы? Ооба. Жолдор жасатыш керек. Анан мынакей мооларды көрсөңүз, мооларга балдар чалынып эле темирлер ушул аябай эме болот, ооба. Дагы биз кестирип койдук да ушу темирлердичи. Алар жаман. А то сороюп эле чыгып турчу тияк жактарда. Мояк жасатыш керек экен. Ошо. Мояк асфальтташ керек экен. Асфальттап койсок эң сонун болот эле. Анан тетиги домигибизди жасатканбыз, ошондо крышасы такалап кетишиптир. Аркы четкесиби? Анан могу огражденияларыбыз да аябай начар да, карасаңыз. О жаныбыздагы садиктики сонун болуп турат да, биздики сонун. Дешик. Киреберишет экен да. Киреберишет. Охранниктерибиз бияктан келип карап, бияка басып эле, кайра кирип, балдар ойноп. Намонун үстүн крышасын сындырып кетишиптир. Бул ограждениялар жасатыш керек экен. Сиз айткандай ортолук ачылып жакшамалар кире берет да. Кире берет экен. Анан бул мэрия тарабынан финансирование болот да. Ооба, буюрса. Мэриядан келип, ушу бөлүнчү нерселерди бөлүш керек да. Анан планга кириш керек да. Бул айда азыр эми бат-баттан жасалып атпайбы, бүт өзгөрүүлөр болупчу. Анан мунун баары тартып алган жакшы болду. Ушулар каралыш керек. Бул мэрге дагы тиешелүү атпайбы? Мисалы азыр Ош шаарынын мэрин көрүп биз абдан сүйүнүп атабыз да. Садиктерди бүт текшерип, бүт алмаштыргыла деп
требованияларды коюп бат-баттан жасала депчи. Анан мына бул видеолор YouTube каналына түшөт. Анан ойлойбуз мэр дагы ошо көңүл буруп жиберчү кишилерин жиберип асфальттарды жасап бериш керек экен да. Хорошо, рахмат. Ошол башка көйгөй жок да. Эми азыркы негизги көйгөйүбүз ошол да. Ошол болуп атат ичине ремонт кылыш керек экен да. Ремонт ичин, анан могу ограждение тосмолорун, анан ушул жакты цементтеп, могу балдар ойногон жактарды да жакшылап жана темирлерди алдырыш керек жакшы болот экен. Кичинекей балдарга кооптуу болуп калат да. Кооптуу ошол. Кээде чалынып жыгылып эле кетишет балдар, чуркап жүрүпчү. Балдар ушундай да. Так, сиз кичине маалымат берип койгонго чоң рахмат. Буюрса өзгөрүүлөр болот деп ойлойбуз. Ошол Восход микрорайонунда жасалып жүргөн нерселер көп экен. Биз тарапта 15-үйдө дагы асфальттар ушундай темирлер чыгып калган. Ошонун баарын могу беседкаларды да карасаңыз, момундай. Тет жагын баарын жылда эле эметебиз, шыбап туруп актайбыз да. Анан кайра эле монтип түшүп, полдорун баары сынып. Алардын баары урап калыптыр. Жаман эле абалда болуп калыптыр, мунун баарын жасаш керек экен. Тияктардын баары тешилип калыптыр. Аларды бирсе алып туруп жасатыш керек экен. Ошо мындай караганда почти отсюда эле капитальный ремонттон өткөрүш керек. Бул жерде жасаш керек экен. Биякта ортолорундагы жыгачтардын баары чыгып кетти. Жыгачтар Бул жыгачтарын алып туруп кайра полдош керек экен да. Чагыланыш керек экен. Капитальный ремонт өткөн жылы болду дейсизби? Ичин, Ичин эмес, ошо жанагы сантехника, канализация и электричество. Ошо үчөө эле болду. А калган эчтекеси жок. Жылда эле косметический эле ремонт. Актайбыз, краскалайбыз болду. Линолеумду алмаштырыш керек экен. Линолеумдар эски, ооба. 1-2 эле группанкы которулган болуш керек. Бул жерде темирлерди кылсам. Чоң темирлер чыгып. Мунун баарын алдырыш керек экен. Маалымат бергениңизге чоң рахмат. Буюрса бул маалыматтын баары жетип, анан оңдолотко деген ниеттемин. Жакшы торгула, бар болгула, аман болгула. Рахмат.